Пластикалык иллюзия, көрүнүктүү жана жашыруун коркунучтары. Эреже катары пластмассадан жасалган буюмдардан ажыроо мөөнөтү 1000 жылга чейин жетиши мүмкүн. Мисалы биз күнүмдүк жашообузда көп колдонгон желим баштыктар 100-1000 жылга чейин, ал эми желим бөтөлкөлөр 450 же андан көп жылга чейин бузулушу мүмкүн. Кыргыз Республикасында жыл сайын 200 000 тонна пластик калдыктары пайда болот. Бул жалпы калдыктын 14%-ын түзөт. Өлкөдө пластиктин 10%-га гана жакыны кайра иштетилет. Ал эми калган пайызы полигондорго көмүлүп, же өрттөлүп, топурак менен абанын булганышына алып келет. Талас облусу боюнча жалпы 42 таштанды таштоочу жай болсо, анын ичинен 5 толук рекультивация иштеринен өткөн. Сиздин тандооңуз маанилүү. Пластикти колдонууну азайтуу — дени сак планетага карай кадам.